Президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы атайын техникаларды тапшырды. Airbus H125 тик учагы, автобустар, ченжирлүү жана дөңгөлөктүү экскаваторлор, алдыңкы жана айрылуу жүктөгүчтөр, жол тандабастар, 150 мобилдик үй жана башка техникалар. Кыргызстан эгемендик алган жылдар аралыгында алгачкы жолу мамлекет өз эсебинен тик учак сатып алды. Жыл ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 752 миллион 212 миң сомго дагы бир тик учак сатып алуу пландалууда. Мындан тышкары, Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 1 миллион 23 миң 480 долларга 10 даана жол тандабас пикап автоунаалары, 1 даана кичи автобус, 11 даана инженердик оор техникалар алынды.